ушул миграциянын саясаттын 2021-2030 жылдарга карата кабыл алынган концепциясына мигранттардын акча которууларын кичи жана орто бизнести өнүктүрүү үчүн тартуу жана аларды аманат катары колдонуу боюнча программаларды иштеп чыгып ишке ашыруу зарыл деп белгиленген. Бүгүнкү күнгө ошол карата бул багытта конкреттүү кандай иштер аткарылды да ушул маселе боюнча? Карим Элимзарович, мен жана өзүм презентациямда да айтып кеттим. Форум өттү, форум 2023 ошол биздин мекендештер чет жакта өздөрүнүн бутуна туруп колунда барларды биз ошол ноябрдын 14-үндө форум өткөнбүз. Форумда ошол чет мамлекеттен баягы колунда барлар келди да, абдан баягы бутуна тургандарчы. Инвестиция боюнча ар бир республика боюнча губернаторлор дагы бүт кандай инвестицияга көмөктөшсө болот деген өздөрүнүн презентацияларында жазышты. Бул инвестицияны ошол буйруса ошондо резолюцияда кабыл алынды. Бул иштер улантылат. Анын үстүнө дагы биз 1+1 деп мурун дагы резолюцияда кабыл алынган экен, 1+1 депчи. Жарымын мамлекет чыгарып, жарымын ошол мекендештер чыгарган бир коюлганда, ошонун негизинде азыр биз жана международный организация миграциянын алкагында пилот өткөзүп атабыз. Ошо чет мамлекеттен келген, иштеп келген жарандар өзүнүн акчасын дагы чыгарат. Жарымын тиги өнөктөшүбүз чыгарып атат. Пилот жакшы өтсө ошону жайылтабыз да буюрса республика боюнча. Бул Нурдөлөт Садыбекович, бул форумдун түптөн түз мигранттардын акча менен байланыштуу менен көрүп атабы? Ооба, туура. Рахмат. Кийинки суроом, азыркы убагында биздин республикада канча жеке мекеме кыргызстандыктарды башка мамлекеттерге жумушка орноштурууга уруксаты бар экен? Азыркы убакта бизде 156 чаздар бар. Андан тышкары биздин министрликтин алдындагы биздин жарандарыбызды чет өлкөгө орноштуруу борбору бар. Мен жана презентацияма айтып кеткен, ошол Великобританияга түздөн түз эч кимдин кийлигиши жок, чаздар катышпайт. Бул мамлекеттик орган өзү жиберип атат. Азыркы убакта муну кененирээк дагы борбордун жетекчиси айтып кетет да. Так жанагы чаздар иштеп атат. Чаздарды ошол ар бир өлкөгө лицензия алганга уруксатты ар бир өлкөгө өз-өзүнчө алышат да. Бул белгилүү болгондо мыйзам боюнча алар көрсөткөн кызматы үчүн күтүлгөн айлык акынын 50%-нан ашык эмес өлчөмүндө алууга укуктуу. Ошол боюнча сиздин оюңузча аталган кызматты көрсөтүү үчүн алынган төлөмдүн өлчөмү канчалык негиздүү экен да? Анан алар бул ишмердүүлүккө уруксаты кимден алышат? Бул чаздар уруксатты лицензияны ошол биздин борбордон алышат. Ал борбордо комиссия бар. Комиссиянын мүчөсү болуп, ошол Ички иштер министрлиги, Улуттук коопсуздук комитети дагы тиешелүү мамлекеттик органдар бар. Ошол комиссиянын элегинен өткөндөн кийин анан лицензия берилет да. Азыр эмгек, социалдык коргоо жана миграция министрлигинин алдындагы жарандарды чет өлкөгө ишке орноштуруу борборунда канча кызматкерлер бар экен? Ушул жана алар өз милдеттерин канчалык деңгээлде аткарып жашат да? Азыркы убакта борбордо 24 кызматкер иштеп жатат. Канча? 24? 24. Канча адам эмгектенет? Жок, ошол 24 адам эмгектенип атат да, кызматкер. Бул борбордун кызматы үчүн төлөмдүн баасы канча экен? Ар бир лицензияга 4000, мындан тышкары булар депозиттик деп коет, баягы 100 000 сом коюшат. Себеп дегенде 100 000 сом депозитке эмне үчүн койдурабыз? Баягы биздин жарандар кандайдыр бир оор абалга туш болуп калса, баягы чаздар, ошол алып барган чаздар ошол жарандарга жардам берүү иретинде баягы коопсуздук үчүн коюлган депозиттик сумма да 100 000 сом. Андан акыркы суроом ушул миграциялык саясатты ишке ашыруу боюнча
иш-чаралар планында заманбап байланыш каражаттарын жана электрондук тиркемелери колдонуу менен өлкөнүн ичинде жана Кыргыз Республикасынын чет өлкөлүк иш бүгүнгү мекемелердин ишеним телефондорун уюштуруу пландаштырылган. Бул маселе боюнча бүгүнкү күнгө кандай чейин болуп бүтүүдө да? Бизде эми бул борбордо migrant.kg деген бар. Мындан тышкары 1899 кыска номери бар. Күнү түнү жаздырган. Мындан тышкары мен өткөндө эле айттым эле. Информационный киоск деп коебуз, жана чоң телефон мындайча айтканда ар бир азыркы убакта ар бир аэропортко коюлду. Темир жол вокзалына коюлду. Республика боюнча барлык жерге 9 жерге коюлду да. Мындан тышкары биз ошол өнөктөштөр менен биргеликте мобильный приложение жасап атабыз. Азыркы убакта пилотту Сузак районунан баштадык. 6 айыл өкмөттө бул мобильный приложениеде ошол бардык маалыматтар болот да. Мындан тышкары ошол маалыматтарды чогултушат. Мигранттардын ошол кайсы жакка кетип атат, эмне болуп кетип атат, кайсы жумушта иштеп атат, балдары жөнүндө бүт маалыматтарды ошол мобильный приложение аркылуу чогултса болот да. Туура, ушул миграция процесстеринин бардык этаптарына ар бир кызыктар тарапка өз убагында маалымат берилип турушу абдан маанилүү экен да. Ошон үчүн мен сизге ийгилик каалайм. Рахмат, суроолорум бүттү. Чоң рахмат. Рахмат, Карим Илимзарович. Кезекте сөз суроо беришин Осмонов Айбек Жапарович сизде. Рахмат, урматтуу Бакытжанович.